Salam dostор. Жана эле UFC 252 Daniel Cormier менен Stipe Miocic ортосунда болгон турнир аяктады. Мен сиздерге башкы картта болгон беттештер жөнүндө айтып берейин. Джон Додсон менен Merab Dvalishvili башкы картта ачып беришти. Беттеш толугу менен 3 раунд болуп өттү жана беттештен Merab жеңүүчү болуп чыкты. Ал эми кийинки беттеште Herbert Burns менен Daniel Pineda жолугушту. Бул беттешти Pineda техникалык нокаут менен жеңип алды. Ал эми кийинки 3 кызыктуу беттештерге толугураак токтолуп өтсөк. Кийинки беттеште бир сокку менен уктата чапчу нокаутерлор Junior Dos Santos жана Jairzinho Rozenstruik жолугушту. Беттеш учурунда мушкерлер бири-бирине татыктуу экени көрүнүп турду. Биринчи раундда Цыган Dos Santos өзүнү жакшы көрсөтө алды жана экинчи раундда да жакшы урушуп келаткан. Бирок Dos Santosко жеңилүү Rozenstruiктын планында жок болчу. Ал Dos Santosты даярдалган эң мыкты 2 сокку менен кармап алып, техникалык нокаут менен жеңип алды. Ал эми кийинки беттеште хайп үстүндө келаткан Шекер Шон Омели Marlon Chita Vera менен жолукту. Бул беттешти көптөгөн ММА сүйүүчүлөрү күтүп жатышкан. Себеби Marlon Chita Vera өтө тажрыйбалуу мушкер. Эгерде Шекер бала аны жеңе алса, ал үчүн дивизиондо жогору карай жол ачылмак. Бирок беттеш учурунда Шон Омели бутун кайрып алып, өзү көнгөн манерада мушташа албай калды. Мындай нерсени көргөн тажрыйбалуу Marlon мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биринчи раунддун аягында техникалык нокаут менен жеңип алды. Баарыбыз күткөн башкы беттеште Daniel DC Cormier хорватиялык өрт өчүргүч Stipe Miocic менен жолугушту. Бул беттеш күткөнүбүзгө жараша аябагандай кызыктуу болуп, толугу менен 5 раундка созулду. Эгерде биринчи раунддун аягында Daniel DC Cormier атандашын уктата чабайын десе, экинчи раундда хорваттын оң соккусуна тутулуп, жалгыз гана коңгуроо сактап калды. Албетте эки спортчу тарабынан да эреже бузуулар катталып жатты. Бирок 3-чү раунддун аягындагы DC'нин көзүнө тийген хорваттын бармагы беттештин жүрүшүн өзгөрттү деп ойлойм. Кийинки раунддарда инициатива мушкерден мушкерге өтүп жатты. Бирок Stipe Miocic DC'ни клеткага кармап контролдоп турганы үчүн балдар жазылды болуш керек. Ошентип калыстар чечими менен бул беттешти Stipe Miocic жеңип алды. Жеке талдоомдо хорват жеңет дегеним менен чын жүрөгүмдөн Daniel DC Cormierни колдоп жаттым. Себеби ал үчүн бул акыркы беттеш болчу. Соңку беттешинде жеңиш нотасында кетишин каалагам. Кандай болсо да Danielдин келечегине ийгилик каалап кетели. Ал эми Stipe Miocicти жеңиш менен куттуктап коелу. Достор, сиздерге бүгүнкү карттагы кайсы беттештер жакты жана карт жөнүндө өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди калтырып кетиңиздер.